Караколдогу жол чарба ишканасы 2010-жылы түзүлгөндөн бери шаар ичиндеги жолдордун тешилип калган жерлерин эле бүтөгөнү болбосо, асфальт төшөө мындагы жумушчулардын түшүнө дагы кирчи эмес. Себеби ишкананын мүмкүнчүлүгү өтө эле чектөлүү болчу. Эми болсо республикалык бюджеттин эсебинен бөлүнгөн акчага асфальт бетон заводунун жабдуулары алынып келинип, аны чогултуп кураштыруу иштери башталды. Ишканага 20дан ашык техникалар келип, шаар жолдорун жогорку деңгээлде төйлөөгө шарт түзүлүп отурат. Өзүнүн заводубуз жок болчу, бетондордун баарын сатып алчук. Азыр ушул тапта биз ошо биздин сунушубузду биздин өкмөт кабыл алып, азыркы күндө бизге ЖБ берди, саатында 50 тонна, 50 куб чыгара турган. Андан тышкары Абыз завод бул саатына 80 тонна асфальт чыгарат. Андан тышкары дагы ошо биз ЖБнин дагы бир түрү, аяктан биз бордюр, лоток, кольца, анан дагы биз дагы бул ишин эме кылып атабыз, пландап атабыз. Жанакы плиталар бар го, ошо плитаны дагы чыгаралы деп биз чоң козловой кран койдук. Андан тышкары автовесы, андан тышкары техникаларды ошо эки заводко 100 миллион каралган, ошо 100 миллион ичинде бүт баягы иштей турган, жасап ала турган токарный станок, фрезерный станок, ошонун баарын камсыздап ичине толуктап алдык. Өткөн жылы калаанын ичине төшөлгөн жөө адамдар басуучу жолдордун жээгине коюлган бетон төшөлмөлөр биринчи жолу шаардын өзүнөн жасалды. Эми асфальт бетон заводу ишке кирсе, саатына 50 кубтан ашык даяр материал өндүрүлөт. Битумду гана сатып алганы болбосо, жолдорду жасоо кыйла арзанга түшчүдөй. В прошлом году мындай ситуация болгондо улица Торгоевага 75 миллионго тендерге катышпай койушкан. На 75 миллионов в конце уже тендер подали, никто не стал участвовать. Потом дорожное хозяйство өзү алып, ошол жолду 55 миллионго салып бүттү. Но не имея при этом своего завода, своего карьера, 20 миллионго арзан болду. Если у нас все свое будет, ал дагы арзаныракка түшөт да, бизге уже мисалы үчүн 35-40 миллионго чейин арзандап калат, ошондо бир 50%га арзаныраак жол салып баштайбыз да. Кытай өндүрүшүнөн чыккан заводдун жабдуулары толугу менен ташылып келип, учурда аны чогултуу иштери жүрүп жатат. Келишим боюнча жабдууларды сунуш кылган тарап өзүлөрү орнотуп берип, жумушчуларды окутуп үйрөтүп берүү милдетинде калган. Здесь будет сортировочная линия стоять, здесь будем мусор будут привозить отсюда, мы его будем сортировать уже. На выходе будем отсортированный мусор получать. Уже монда брекеттер менен кетет да. Брекеттерге неметилет. Анан бизде тазалыктын коросунда тоже такой же ангар поставили. Там будет уже перерабатывающая линия. Шаардын таштанды көйгөйүн чечүү жагыда жергиликтүү бийликтин көңүл сыртында калган жок. Жалпы суммасы 100 миллион сомго таштанды төгүүчү полигондун аймагына ылгоочу линия жана кайра иштетүүчү ишкана курулууда. Бул ишканадан шаар ичинен чогулган таштанды кайра иштетилип, андан керектүү продукция өндүрүү каралган. Биз ангарды айтып атпайм, бир жума мурун эле бүттүк. Азыр где-то бир 10 күндөн кийин келип, булар уже шеф монтажды башташат. Один на границе стоит. Канча күндө коюлуп бүтүш керек келгенден кийин? Булар деген в общем марттын аягында мы сдавать этебиз. Бүтүш керек, марттын аягында полностью сдача болот. Таштандыны ылгап кайра иштетүүчү заводдун ишке берилиши менен буга чейин ашып-ташып жаткан таштанды төгүүчү полигондун абалы дагы кыйла жеңилдейт. Ал эми асфальт бетон заводу өндүрүшүн баштаса, Каракол шаарынын эле эмес, Канатташ жайгашкан 3 районду камсыз кылганга чамасы жетет. Алмаз Үкүев, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.